Трамп Иранды эмне кыла алышы мүмкүн? Мисалы, АКШ Аятолла Али Хаменейни өлтүрүү же өлкөнү узак убакытка бомбалоо сыяктуу жолдорду караштырып жатабы? The Telegraph гезити бул боюнча 4 сценарий бар экенин жазган. Бул чабуул жалаң гана абадан болот. Кемелерден жана учактардан түрдүү ракеталарды, бомбаларды таштап, Ирандын армиясын алсыздандыруу, зыянсыздандыруу багытындагы операция жүргүзүлөт деп ойлоймун. Бул жерде ал айткандай бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Демек анын дипломатиялык, саясий, чалгындоо, аскердик, экономикалык варианттары бар жана ал дүйнөнүн каалаган жеринен көрүп жаткандай баарага көз салып турат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иран менен күрөшүүнүн бир нече өтө оор жолдорун карап жатканын билдирди. The Wall Street Journal гезитинин маалыматы боюнча АКШ жакынкы чыгыштагы өнөктөштөрүн Иранга каршы соккуларга даяр болууга эскерткен. Америка Кошмо Штаттары Иранга каршы согуштук операцияны баштайбы же баштабайбы, согуш ачабы же ачпайбы деген маселе азыр жок деп ойлоймун. Эбегейси зор күчтөрдү Иранга жакынкы аймактарга алып барып, жайгаштырып, азыр даярданып турат. Маселе качан? Бул биринчи маселе. Экинчиси, ал согуштук операциянын масштабы канчалык болот? Ал жакынкы күндөрдүн биринде деп ойлоймун. Ал бүгүн же эртең же бир жуманын ичинде же 2 жуманын ичинде болуп кетиши ыктымал. Ал жакынкы эле күндөрү. АКШнын ыктымалдуу аскердик операциясы кандай болоорун азырынча расмий түрдө жарыялана элек. Британдык The Telegraph гезити мүмкүн болгон 4 сценарийди карап чыкты. Символикалык соккулар. Биринчи вариант. Иран бийлиги өлкөдөгү башаламандыктарды басып, туруктуулук орнотконуна карабай, АКШ президенти Дональд Трамп Иранга каршы ар кандай шылтоо таап, символикалык аба соккусун же бир катар соккуларды жасашы мүмкүн. Мындай соккунун потенциалдуу бутасы Ирандын өзөктүк программасы же коопсуздук агенттиктери менен байланышкан ар кандай объектилер болушу мүмкүн. Мисалы, Ислам революциясынын гвардия корпусунун базалары. Таасирди күчөтүү үчүн америкалыктар Тегеранда түздөн-түз жайгашкан расмий мекемеге кол сала алышат. АКШнын Перс булуңундагы аскердик күчтөрү мындай операция үчүн жетиштүү болмок. Бирок, эгерде чабуул өтө символикалык болсо, анда ал тескери натыйжа бериши да мүмкүн. Узак мөөнөттүү жапырт бомбалоо. Экинчи вариант Иран режимин кулатууга багытталган толук масштабтуу аскердик өнөктүк. Бул учурда америкалыктар аскердик штабтарды гана эмес, атүгүл өлкө боюнча көптөгөн Ислам революциясынын гвардия корпусунун базаларын бомбалаш керек болот. The Telegraph басылмасы белгилегендей, 2025-жылдын июнь айында Израилдин учактары Ирандын буталарына дээрлик 2 жума бою сокку урган. Бирок бул режимди өзгөртүү үчүн жетишсиз болгон. Ошондуктан бул сценарийде америкалыктар андан да кеңири жана узакка созулган бомбалоо өнөктүктөрүн жүргүзүшү керек болот. Кургактыкка аскерлерин киргизүүгө АКШ барбайт. Бул чабуул жалаң гана абадан болот. Кемелерден жана учактардан түрдүү ракеталарды, бомбаларды таштап, Ирандын армиясын алсыздандыруу, зыянсыздандыруу багытындагы операция жүргүзүлөт деп ойлоймун. Аналитиктердин айтымында бута режимдин негизги кызматкерлери гана эмес, ошондой эле мамлекеттик маалымат каражаттары, соттор жана прокурорлор болот. Мындай бомбалоо кампаниялары үчүн америкалыктар сөзсүз түрдө аймакка кошумча күчтөрдү жайгаштырууга аргасыз болушмак. Мисалы, эң жакыны учурда түштүк Кытай деңизинде, Перс булуңунан бир нече миң чакырым алыстыкта жайгашкан аскердик кемелер жана соккуруу топтору. Теориялык жактан алганда АКШ союздаш өлкөлөрдүн аскердик базаларындагы согуштук учактарды жайгаштыра алат. Бирок бул өлкөлөр Ирандын өч алуусунан коркуп, аларды колдонууга макулдук берүүдөн баш тартышы мүмкүн. Андан тышкары, толук масштабтуу тышкы аскердик агрессияга туш болгондо ирандыктар азыркы режимдин айланасында биригиши мүмкүн деген коркунуч бар. While all the talk is about what a potential conflict could look like, Кептин баары потенциалдуу жаңжал кандай болушу мүмкүн экендиги жөнүндө болуп жатканы менен дагы бир жолу айта кетейин. 12 күндүк согуш бир гана сценарий. Президент бул кинетикалык нерсе болоорун баса белгилеген. Бирок жаңылбаңыз, бул жерде ал айткандай бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Демек анын дипломатиялык, саясий, чалгындоо, аскердик, экономикалык варианттары бар жана ал дүйнөнүн каалаган жеринен көрүп жаткандай баарага көз салып турат. 12 күндүк согуштун аягында израилдиктер Трамптын администрациясына план бериши мүмкүн. Анткени алар Ислам революциясынын гвардия корпусунун базаларына кол сала башташкан.
Бул Трамптын администрациясы үчүн бир вариант болушу мүмкүн. Бирок бул жерде эч кимдин божомолу жок. Of Iranians under the past 4 days of Али Хаминейнин өлтүрүлүшү. Жапырт нааразычылык акцияларына себеп болгон Ирандагы экономикалык каатчылык эл аралык санкциялар алынбаса толук чечилбейт. Ирандагы көптөгөн жогорку кызматтагы аткаминерлер муну түшүнүшөт. Үчүнчү сценарийде АКШ режимди өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн аны өлтүрүүгө аракет кылышы мүмкүн. The Telegraph белгилегендей, учурда Венесуэланын президенти Николас Мадурону кармоо операциясына эйфорияда турган Дональд Трамптын администрациясы үчүн бул вариант азгырык болушу мүмкүн. Анткени Вашингтон Хаминей кызматтан алынгандан кийин Иран режиминин ичинде өз бийлигин сактап калуунун ордуна Вашингтондун талаптарына өзөктүк амбициялардан баш тартууга жана репрессияларды жеңилдетүүсүнө макул болгондор бар. Бирок бул жерде дагы бир тобокелчиликтер бар. Биринчиден, режимдин кулашына үмүттөнүп, өлүм коркунучу астында көчөгө чыккан ирандыктар Вашингтондун режим менен түзгөн келишимине чыккынчылык катары каралышы мүмкүн. Экинчиден, The Telegraph белгилегендей, Хаминей шиит мусулмандары үчүн саясий гана эмес, диний лидер да болуп саналат жана анын өлтүрүлүшү жакынкы чыгыштагы диндер аралык мамилелерди туруксуздаштырып, аймакта кеңири масштабтуу согуш коркунучун жаратышы мүмкүн. Ирандын жана Ирандын аскерлеринде жетекчилери алар өжөр адамдар, алар айткан убадаларына туруп, жооп беретинде Израилге, жакынкы чыгыштагы АКШнын базаларына сокку ураарына эч шегим жок. Бирок ал соккулар күчтүү болот экенине күмөнүм бар. Анткени АКШнын алгачкы чабуулдары дал ошол Ирандын авиа базаларын, ракеталар сакталган кампаларын жана дрондор сакталган кампаларын ошолордун баардыгын талкалап жокко чыгарууга аракет кылышат жана аны ишке ашыра алышат деп ойлойм. Анткени АКШнын чалгындоочу күчтөрү дүйнөдөгү эң күчтүүлөрдүн бири. Алар космостон спутниктер аркылуу баардык кыймылдарды көрүп турушат жана так дислокацияларын аныктоого алардын күчү жетет. Кибер согуш. 4-чү вариант. Түздөн-түз аскердик аракеттерден баш тартып, нааразычылык акцияларына чыккандарды өздөрү режимди кулатат деген үмүт менен активдүү колдоо. Бул учурда АКШ маалыматтык блокаданы жеңүү үчүн кибер чабуулдарды колдонушу мүмкүн. Бул активисттерге тышкы дүйнө менен байланышууга жана өз аракеттерин жакшыраак координациялоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле мисалы Ирандагы көп сандагы адамдардын интернетке кирүүсүнө мүмкүндүк берүү үчүн Starlink терминалдарын жапыр түрдө аткезчилик менен алып өтүүнү уюштура алат. Ошондой эле учурда АКШ Ирандын өкмөттүк тармактарына кол салып, эл аралык координацияны үзгүлтүккө учуратышы да мүмкүн. АКШнын бул чабуулдагы негизги максаты Ирандын саясий бийлигин алмаштыруу эмес. АКШ өзүнүн жаңы жогорку технологиялык куралдарын, согушта иштетилчү жаңы инженердик ойлоп табууларды сынап көрүү. Мына ошол негизги максат. Ошондуктан бул согуш, бул жөн гана Ирандагы өзгөрүүлөр менен аяктабастан бүт дүйнөгө өзүнүн күчүн көрсөтүү, демонстрациялоо. Мына ушундай.